Энелердин өлүмү катталган эмес. Катуу көзөмөл кылсаңыздар. Бир аз ушул жерде кемчиликтер бар. Жалал Абад шаарында 2025-жылдын 1-жарым-жылдыгында 1 жашка чейинки курактагы 17 наристе каза болду. Бул тууралуу 6 айдын жыйынтыгын чыгарган коллегияда белгилүү болду. Жыйында президенттин Жалал Абаддагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Нурлан Эрматов балдардын өлүмүнүн себебин сурады. Ал эми 2025-жылдын 6 айында 17 ымыркай каза болгон, 2004-жылдын 16-ында дагы 17 ымыркай каза болгон. Андан тышкары бирок көрсөткүч 2-3-14-8 аз болуп көрсөтөт. Себеби биз былтыркы жылга карата саныбыз атайын алкагында көбөйгөнүнө байланыштуу. Ымыркайлардын өлүмү 17 бала ымыркай өлүптүр да 6 айдын ичинде. Бул бир айда 3 баладан өлүп атат. Ар 10 күндө бир баладан. Эмнеге себептерин билдиңерби? Эмнеге бул көрсөткүч чоңоюп кеткен? Былтыркы жылда ушул айда 17 экен. Былтыркы жылда эмне отставание кылбайлы деп атасыңарбы? Нурлан рұқсат етсеңіз, сот етсем бір өзі жооп берип койсо. Азыр ал боюнча иштер жүрүп жатат. Перинаталдык борборду биз канча жылдан бери айтып келебиз. Мына быйыл 31-августта ачылуу алдында турат. Областтын төрөтү ушул жерде болгондуктан биздин ал жерде врачтар 3 эсе нагрузка менен иштеп жатат. Эгер ошол төрөтү 2,5 миң төрөткө ылайыкташтырган болсо, жылына областтык роддомдо 7 миңге чейин төрөттү кабыл алып атат. Анан перинаталдык борбор ачылгандан кийин бул маселе буюрса чечилет деген ишеничтебиз. Жалал Абадда курулуп жаткан перинаталдык борбордун курулушу аягына чыгуу алдында турат. Мындан улам шаар мэри тиешелүү жетекчилерге кадр маселесин чечүүнү тапшырды. Бул ушу ымыркайлардын өлүмүнүн алдын алуу максатында мына перинаталдык борборду больницаны куруп атабыз. Ачылгандан кийин ал туруп калбаш керек, ал иштеш керек. Врачтарды биз аз болсо жетишпесе бөлөк жактан алып келебизби, жосуп бүтүп аткан студенттерди чакырабызбы, опытный врачтарды чакырышыбыз керек, ошол боюнча биз иш алып барышыбыз керек да. Сизге түздөн-түз мынакей милдеттендиребиз, ошол боюнча иш алып барыңыз. Коллегияда шаар бюджетинин аткарылышы, социалдык экономикалык багыттар, курулуш тармактары жана башка жалпы аткарылган иштер боюнча маалымат берилди. Жыйында жетишкендиктер жана кемчиликтер тууралуу сөз болуп, облус башчысынын орун басары курулуштардын мөөнөтүнө жана жолдордун сапатына кызыкты. Жалал Абад шаарында көп жолдор курулуп атат да. Ошол 6 айдын ичинде эле бир 3 же 4 участок жаңы жолдорду тапшырдыңар эксплуатация. Ушулардын качествосын ким карап атат, кантип принимать этип атасыңар? Себеби мына өткөндө эле Бишкекте көрдүңүздөр өзүңүздөр. Быйылкы жазда курулган бүткөн жолдор же былтыр күздө бүткөн жолдор бардыгы бузулуп, мына күндүн ысыгында ээрип кетип атат. Бизде андай болбойбу? Туура Нурлан Манапович, ал боюнча биздин атайын технадзорлор бар, ошол кишилер көзөмөлдөйт бардыгынын качествосын, андан сырткары ошол анализдерин алып, ошол анализдерине жараша чыгарат. Күн ысыган малда Эрис Абжаровичтин буйругу чыккан, 19-майдан 1-сентябрга чейин 18 тоннадан ашкан жүк ташуучу унаалар, оор жүк ташуучу унаалар саат эртең менен 10-дон кечки 8-ге чейин чектөө бар. Ал боюнча биздин ГАИ кызматкерлери менен транспорт инспекциясы менен бирге биздин маалымат борбору чогуу иш алып барып атышат. Мына бүгүн дагы бир 3 автоунага, оор жүк ташуучу унага айып пулдарды салышып, ошол күндүзгү учурда жүргүзбөө, ошол жолду сактап калуу боюнча иш кызуу жүрүп атат. Бул өтө туура, себеби жолду бузгандар именно оор жүк ташкан биздин машиналарда. Андан эми акыркы сиз атап кеткен объектилер, анын ичинен 5-6 биздин президентибиздин катышуу менен ачылат да. Ошол жагын ошол биринчи мөөнөтүндө бүтүү, экинчиси сапатын карап койсоңуздар, контролдоп. Себеби бир ай эле убакыт калды ачылышына. Академия бокса жана мектеп, дагы башка биздин объекттер, шаардагы объектилер. Ошонун көзөмөлүн күчөтсөңүздөр. Жарайт. Коллегиянын күн тартибинде бир эле маселе каралды. Президенттин Жалал Абаддагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Нурлан Эрматов шаардын өнүгүүсү үчүн бөлүнүп берилген каражаттардын эсебин тактоону тиешелүү тараптарга тапшырды. Ошондой эле каражатты максаттуу жана үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.